Алато 24 каналында маек программасын баштайбыз. Студияда мен Самат Асипов. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда парламенттик шайлоого карата даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул тапта добуш берүү жараянына тиешелүү болгон иш-чаралар менен алек болуп жатат. Быйыл парламенттик шайлоо аралаш система менен өтө турган болгондуктан шайлоочуларга добуш берүүнүн эреже тартиптерин так түшүндүрүү зарыл. Программабыздын кезектеги чыгарылышында мына ушул шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү тууралуу сөз кылабыз. Ал эми биздин студияда бүгүн конокто Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар башкармалыгынын жетекчиси Аскар Акимбаев. Саламатсызбы, Аскар мырза? Алгачкы суроо менен мына ушул шайлоонун аралаш тутуму, мына бир мандаттуу жана партиялык тизме менен шайлоо өткөн турат. Ушул нерсе Борбордук шайлоо комиссиясынын өзүнө кандайдыр бир жаңылыктарды киргизди бул жолу? Мына даярдыктар кандай жүрүп жатат? Саламатсызбы? Бизде ошол жанакы шайлоо мыйзамына ылайык кандайдыр бир нормалар киргизилсе, Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бүт ошол программалык техникалык жактан камсыздоо иштери боюнча даярдыктар өткөрүлөт. Бул шайлоонун ошо өзгөчөлүгү сиз белгилеп кеткендей аралаш шайлоо системасы. Бул жерде эң негизги өзгөчөлүк ошол жанакы пропорционалдык тутум менен шайлоо өткөрүүдө партиядан сырткары ачык кандидат талапкерлердин тизмесине да добуш берүү болуп эсептелет. Бул жагдайда Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ошол баардык жумуштар аткарылып, бүтүп аягына жетип калды. Себебинде уже бюллетендердин форматтарын бекитилди, андан кийин жанакы талапкерлердин, саясий партиялардын кайсы позицияда тура тургандыгы белгиленди чучулак аркылуу өтүп. Ошол жагдайда азыр биздин башкармалык программалык техникалык жагын даярдады. Бюллетендерди ошол автоматташтырган урналарыбыз, эсептөөчү урналар окуй турган кылып программалык жагында камсыз кылып даярдадык. Буюрса жакынкы күндөрдө ошо тесттик жумуштар аткарылат. Ушул мына жарандар 2 бюллетень алат да бул шайлоодо. Ошондо кандай кылып добуш берүү боюнча түшүндүрүү иштери кандай жүрүп жатат? Кайсы ыкмалар колдонулуп жатат бул багытта? Бул багытта биздин ошол маалымат бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жетекчилер ушул түз эфирлер аркылуу бүт телеканалдар, радиолор, башка эле массалык каражат булактарынан бүт толук маалымат берилип жатат. Андан сырткары роликтер жана маалымат плакаттары, брошюркалар даярдалууда. Андан сырткары шайлоо күнү ошол шайлоо участкасында кабинкалардын ичинде дагы кыскача маалыматтар болот. Жалпы талапкерлер, партиялар жөнүндө кыскача сүрөтү менен коюлган маалыматтар да болот. Жарандар, ошо шайлоочулар келгенде көрүп ошол жерден таанышса да болот. Ар бир участкалык шайлоо комиссиянын алдында азыр стендтерде ошол маалымат биздин плакаттарыбыз жана брошюркаларыбыз баардыгы илинген. Алар менен шайлоочулар жана өзүнүн тактоодо же шайлоо участканын жанына баратып ошол стендтерден кыскача маалыматтарды алса болот. Андан сырткары эң негизги ошол бир өзгөчөлүктөрдүн бири дагы биз азыр ар бир саясий партия талапкерлерге веб ресурстар аркылуу дагы биз өзүнчө бир аянтча даярдап бердик. Бул биздин жана талапкер шайлоо gov.kg деген ресурсубуз. Ошол жерде ар бир талапкер партиялар боюнча толук кандуу маалыматтар бар. Партиялар боюнча жалпы маалыматтар, ичиндеги жана ошол партиядан бара жаткан шайлоочулардын, талапкерлердин тизмеси, алардын кыска маалыматтары, андан сырткары жана финансылык жактан кандай каражаттар түшүп атат, ошол шайлоо фонддоруна канчасы кандай түрдө сарпталып атат, ошонун баардыгы биздин талапкер порталыбызда жайгашууда. Андан сырткары була талапкерлердин партияларга да биз бир мүмкүнчүлүк түзүп бергенбиз. Медиа деген блок бар. Ошол жерге ар бир саясий партия же талапкер өзүнүн ошол медиа файлдарын, сүрөт, плакат, ушундай нерселерин дагы жайгаштырып, шайлоочуларга өзүнүн программасын, өзүнүн талапкерлерин, өзү жөнүндө кыска маалыматтарды менен тааныштырса дагы болот. Бул ошол тактага илинген кагаздарды мисалы баардыгы эле окуй ала бербейт да. Мисалы кара картаңдар бар ал жерде. Анан Борбордук шайлоо комиссиясынын мүмкүн кызматкерлери ошол жерде иш алып барабы, ошол туура добуш берүү боюнча? Туура добуш берүү боюнча эми жанакы добуш берүүнүн жашыруунугу бар да, ошол сакталыш керек. Шайлоо күнү андай мүмкүнчүлүк болбойт. Азыр эми ошол жашы улгайган инсандар же болбосо мындай начарраак көргөндөр
ошол жакындары аркылуу же участкалык шайлоо комиссиясына келип ошол талапкерлер жөнүндө бир аз маалыматтарды алса болот. Азыр андай мүмкүнчүлүк болот, бирок шайлоо күнү андай мүмкүнчүлүк болбойт. Себеби дегенде ар бир жаран келип өзүнүн ыктыяры менен өзүнүн тандаган талапкерин же партиясын белгилеп кетиш керек да. Азыркы учурда бюллетендер даяр болдубу? Анан мисалы шайлоо алдында жанагы тизмеден чыгып калгандар болуп атат, партиялардын саны кыскарып кетиши мүмкүн. Ушул жагдайлар кандай жөнгө салынат? Бул жагдай боюнча маселелер башта чечилген. Биздин программалык техникалык бүт жабдыктар баардыгы ошого ылайыкталган. Буюрса бул шарайда ошол 21 саясий партия тизмеге кошулду, немеге бюллетендин. Биз азыр бюллетендин электрондук форматтары даярдалды. Буюрса жакын 1-2 күндө чыгарылып баштайт бюллетендер. Бюллетень чыгарда бул жерде азыркы өзгөчөлүгү өзүңүз айтып кеткендей жанагы пропорционалдык тутум боюнча өтүүдө жалпы республика боюнча андан сырткары 59 Кыргызстандан сырт жакта жана биздин өкүлчүлүктөрдө элчиликтерде жайгашкан участкаларыбызга баардыгына бирдей 22 позициядан турган бюллетень жеткирилет. Ал бюллетенде ошол өйдөңкү жагында 22 позиция болот. Себеби дегенде 22-си бул баарына каршы позициясы болот. Андан сырткары ылдыйында экинчи бөлүгү ал жерде 54 бош квадраттар болот. Ошол жерге жанагы ар бир партияга тиешелүү талапкерге белгини коюп тандоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Буну окуу боюнча окугандан кийин жана автоматташтырылган урунда маалыматты жөнөтөт серверге. Ошолор боюнча программалык жак уже даярдалып бүттү. Ошону биз жакынкы күндөрдө тесттик мероприятияларыбыз болот. Ошону өткөрөбүз. Ар бир участкалык шайлоо комиссиялардан бизге маалымат келет, кандай келет, ошону текшеребиз, техникалык жактарын, канал связьдардычы. Бюллетендерди окуу боюнча ошол жерде текшерип, андан соң печатька берилет. Печаттан чыккандан кийин дагы контрольный кылып, бирден экиден бюллетенди алып текшерип, автоматташтырылган эсептөөчү уруна окубайт. Ошол бүт ошондой алгоритм бар. Ошол боюнча план менен жумушту алып барабыз. Бюллетендин көлөмү канчалык болду? Бир мандаттуу округдар боюнча дагы талапкерлердин саны абдан эле көп, баары баттыбы бир кагазга? Бир мандаттуу округдар боюнча бизде 3 округ бар, 16-18 позиция болгон. Ал бюллетендер бир аз чоңураак болот, А4 форматынан. Калган 33 округда бир мандаттуу талапкерлердин саны 13дөн кем, ошондуктан жана 14 позиция бул баарына каршы болуп атпайбы. Ошондуктан анын баардыгы А4 форматына кагазга ылайык болот, ошол түрдө эле болот. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча бюллетендин узундугу бир аз узунураак болот. Азыр биз толугу менен бүтүп бекитилип бүткөндөн кийин биз жетекчилерге маалыматты беребиз, ошондо толук айтып берет. Биз азыр ошону технический жагын тактап атабыз да. Бул ошону 1-2 күндө чыгат дегеним, ошо бүгүн эртең буюрса кагаздын көлөмүн баардыгын бекитип алсак, андан соң биз уже тест иштерин баштайбыз. Текшерип чыгарып. Ушул добуштардын жыйынтыгын саноо ыкмасы өзгөргөн жокпу бул жолу ошо аралаш тутумдун ишке киргенине байланыштуу? Саноо ыкмасы да өзгөрдү. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, биринчи жалгыз бир мандаттуу округдардын бюллетендери эсептелет. Ал жерде деген себеби бир эле белги коюлат, протоколдогу баштакыдай эле болот. Протоколдо ошол талапкерлердин тизмеси болот. Кол менен жазышат, тушуна ар бир участкалык шайлоо комиссия боюнча канча добуш алды, ошону алып келет округ, анан кийин баардыгын жыйынтыктоочу протоколун округдук шайлоо комиссиялар даярдашат. Ал бир мандаттуу округдардын талапкерлери боюнча протоколдор толуп, ошо бюллетендерди эсептөө аяктаган соң пропорционалдык тутум боюнча дагы ошо бюллетендерди эсептөө башталат. Ал жерде ошол партияларга берген добуш өйдө жагы менен эсептелет. Ар бир партияныкын бөлгөндө ичинде жанагы талапкерлери ичиндеги кимиси канча алганы ошол протоколго толтурат. Бул жерде негизги өзгөчөлүк айтып кетүүчү нерсе, 2 протокол болот азыр пропорционал тутум боюнчачы. Башта бир эле партиянын тизмеси менен бир протокол болчу да. Азыр 2 протокол болот. Биринчи протоколдо ошол партия жалпысынан канча добуш алганбыз участкалык шайлоо комиссиясы ошол толтурулат. Жанагы тиркемесинде ар бир партияга өзүнчө бир тиркеме чыгат. Ал жерде 54төн сан бар. Ошол сандын тушунда талапкерлер да кайсыл талапкери ошол участкалык шайлоо комиссия боюнча канча добуш алса, ошол добуштар белгиленет.
Ошол добуштардын саны жыйынтыктоочу протоколдогу жанакыл саясий партиянын алган добуштарынан ашпайт. Кем болушу мүмкүн, бирок ашпайт. Себеби дегенде шайлоо бюллетенинде белги койгондо партия коюп талапкер койбой калса бюллетень жарактуу болуп эсептелет. Андан соң жана бюллетенге партияга коюп туруп бир эле белги коюп туруп, андан сырткары талапкерге да бир белги койсо, ал бюллетень дагы жарактуу болуп кетет. Бирок кээ бир жарандарыбыз эми адашып калышы мүмкүн, бирок биз маалымат жумуштарын алып барып атабыз. Эки белги коюп алса партиянын тизмесине талапкерлерге бул бюллетень жараксыз болуп эсептелет. Жана автоматташтырылган урнанын өзүндө бөлөк кичинекей бөлүкчөсү бар. Жараксыз бюллетень бардыгы ошол жака түшөт. Бул шайлоодо биз жана автоматташтырылган урнаны колдонууда дагы бирдиктүү шайлоо округу боюнча жана ылдый жагы урна накопительдер болот, чогултуп, ошолордун чоңурактарын коебуз. Бир мандаттууга кичинеректерин, себеби дегенде бир мандаттуу округдардын бюллетендери анчалык деле узун эмес, А4 форматы менен эле ылайык болот, тең болот. Ошондой өзгөчөлүктөр бар. Эсептөөдө ошол протоколдун эң негизги өзгөчөлүгү, негизги протокол, анын тиркемелери. Ар бир тиркеме ар бир саясий партияга таандык болот. Ошол партиянын ичиндеги тизме дагы баягы жөнөкөй көпчүлүктү алган талапкер жеңди деп эле эсептелинет да. Партиянын боюнча жанакыл койгон өзүнүн немеси порог болот да, 0,5% дегенибиз бар. Жанакыл республика боюнча партия добуш алыш керек катышкандардын санынан. И региондор боюнча 5% республика боюнча алат, 0,5 регион боюнча алынат. Мисалы, Ош Бишкек 2 шаар, республикалык маанидеги 2 шаар, андан соң 7 область боюнча дагы өзүнүн регионалдык ошол порогду өтүш керек, 0,5%. Ошол талапкерлер ошол 0,5тен өтпөй калсаң да өткөн жок деп эсептелет. Процедура боюнча ошондой болот, себеби дегенде ар бир саясий партия ошол региондон дагы өзүнүн ошол колдоого ээ болуш керек да. Ошону биз башта эсиңизде болсо башка сан болчу, азыр ошол 0,5ке түшүргөнбүз. Бул ошондуктан партиялар балким да көбүрөөк катышып атышат да могу шайлоодочу. Бул жалпы шайлоого катышкандардын санынан алынат. Ушул добуштарды саноо баягыдай эле буга чейинкидей эле бир кыска аралыкта чыгат да, 8де добуштар жабылса. Автоматтык эсептөөчү урналар заматта эле чыгарып берет. Шайлоо бүттү, акыркы шайлоочу добуш берип, автоматташтырылган урнаны шайлоону аяктоо деген кнопкасын баскан соң биздин автоматташтырылган урна чек чыгарып берет. Сиздерге белгилүү болсо керек, биздин сайтта ушул шайлоонун өзгөчөлүктөрү боюнча презентация койгонбуз. Ошол жерде ошол жыйынтыктоочу баштапкы жана жыйынтыктоочу отчеттордун үлгүлөрү илинген. Алар тигинен эмес, мындай түзүнөн болот. Ал жерде ошол партиянын аталыштары, добуштары, андан соң узунунан 54 сан турат. Ылдыйында ар бир партиянын тушунда квадраттары бар. Ошол добуш бергенде кайсыл талапкер канча добуш алгандарын ошол жерден көрөт. Бул баштакыдай эле заматта жыйынтыктоочу чектер чыгат. Аны ошол жердеги талапкердин, саясий партиялардын өкүлдөрү ала алат. Экземпляры чектелген эмес, канча өкүлү, ошол мүчөлөр шайлоо участкасынын бардыгына ошол жерде чыгарып берилет. Андан соң жана жалгыз бир мандаттуулар бар да округда, алардыкы эле чыгат. Алардыкы азыркыдай эле тигинен чыккан бюллетень болот. Жыйынтыктоочу отчет болот. Протоколдорду колго да саналат да, ошол жалпы жыйынтык канча күндөн кийин чыгып калышы мүмкүн? Автоматташтырылган эсептөө чек чыгарып бергенден кийин мыйзамдын чегинде өзү мыйзамдык күчкө ошол кол менен эсептөөнүн жыйынтыгы менен протокол толтурулат. Жанакыл автоматташтырылган урна ал салыштырганга мүмкүнчүлүк берет. Биздин шайлоо участканын мүчөлөрү туура эсептөөдө жаңылган жер болсо, ал жерде кайра баштан эсептешет. Ошол шайлоо бүткөндөн кийин жанакыл кол менен эсептелген протокол толтурулат. Могу шайлоодо бир аз узаараак болуп калышы мүмкүн, себеби дегенде өзүңүзгө белгилүү болгондой партия 21 партия бар, анын ичинде ар биринде 27ден 54кө чейинки санда талапкерлер бар. Ошолордун да канча добуш алганын да белгилеш керек. Эртең мененке чейин балким аяктап калышаттыр. Эми биз деле үмүтүбүз ошондой. Ошо эртең мененке чейин баардыгын аяктап бүтүргөнгөчү. Андан соң кечиресиз, дагы бир токтоп кетчү нерсе, ошол протоколдор, жанакыл тиркемелери, баштапкы жыйынтыктоочу отчеттор баары биздин автоматташтырылган урна аркылуу сканерлеп туруп,
биздин протокол шайлоо gov.kg ресурсуна дагы тиркелет. Протоколду эсептеп сканерлеп жөнөткөндөн кийин ошол эле колундагы баягы кагаз түрүндөгү көчүрмөлөрдүн электрондук форматта тиркелгенин уже биздин сайттардан, веб ресурстардан көрө берсе болот. Бюллетендер качан акыркы басылып бүтөт, анан аймактарга жеткирип берүү иштери качан аяктайт? Биз ошол 18-дерине чейин чыгарып бүткөнгө пландаштырылган. Буюрса бүткөндөн соң бөлүнөт, андан соң округдук шайлоо комиссияларга жеткирилет. Участкалык шайлоо комиссияларга шайлоо күнүнө 3 күн калган мөөнөттө уже таркатылат. Ошол шайлоочунун саны канча болсо, ошого ылайык 0,1% көбөйтүү менен эсептелип бюллетендин саны таркатылат. Баягы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн да бир күн алдын жүргүзүлөт да шайлоо күнүнөн мурда шайлоо участкасынан сырткары шайлоолор болот. Бир күн алдын калганда шайлоолор өтөт, бирок ал шайлоого добуш берүү мүмкүнчүлүгүн алуу үчүн шайлоо күнүнө 3 күн калганга чейин ошол жаран же жарандын жакындары ошо арыз калтырыш керек. Участкалык шайлоо комиссияга ден соолугунун ошол чектелгенине байланыштуу деп ошол арыз калтырат. Участкалык шайлоо комиссиянын кээ бир мүчөлөрү ошол байкоочулар болуп, ошол биздин жана оператор идентификация менен барышат, ошол жерде иденттештирүүнү өткөрүшөт. Өткөн соң чекти чыгарып берет, ошол эле жана тизмеге кол койдуруп, ал жаран добушун берет. Добуш бюллетень бүктөлүп жанагы көтөрүп жүргөн прозрачный болгон урна бар эмеспи, ошого салынат. Эртеси күнү участкалык шайлоо комиссияда шайлоо аяктоордун алдында ошол бюллетендер дагы асууга салынып окулат. Жыйынтыгында жанагы идентификациядан 100 киши өткөн болсо, асуудан дагы 100 бюллетень чыгат. Эгерде кээ бир бирөөлөр ашыкча салып коюп же иденттештирүүнү өтпөй салып койгончулар болсо, ал участкалык шайлоо комиссия толугу менен жокко чыгарылат жыйынтыгы. Азыркы учурда ошол партиялар, анын ичинде талапкерлер баягы өздөрүнүн номерларын жарнама кылып атышпайбы? Азыр мен мынчанчы бул дагы борбордук шайлоо комиссиясына чоң жардам болсо керек, ошол маалыматтык кампанияны жүргүзүүдө. Ооба, бизге да чоң жардам болот. Себеби бизди жанагы маалымат немелерибиз булактар аркылуу берген, жана өзүбүз илген плакаттар, башка маалыматтык буюмдарыбыз боюнчачы берилген маалыматты кээ бирлер окубай калышы мүмкүн, көрбөй калышы мүмкүн. Бирок кандидаттар эми ар бир өзүнүн электоратына жеткирет да, мен могу партиядамын, мончомчумун депчи. Анан кээ бирлер кызыктарлар чалып бизден жанагы 1255 кызуу линиясы бар да, ошол жерден чалып ар дайым сурашат, маалыматтарды каерден алсак деп. Биздин ошол жерде операторлор иштешет. Операторлор толук маалыматтарды берет. Жарандар кайсы шайлоо участкасында экен, шайлоочуларчы талапкерлер боюнча кайсы жерден кандай маалымат алса болот, ошонун баардыгын биздин ошол кызуу линиянын операторлору ар дайым маалымат берип жооп берип жатышат. Ушул ыкчам линия боюнча кененирээк көрүүчүлөргө айтып коесузбу? Бул кайсы күнгө чейин иштейт, кайсы акысызбы ага чалуу? 1255 кыска номери борбор шайлоо комиссия тарабынан ушул акыркы 6-7 компаниянын да колдонуудабыз. Чалуулар акысыз. Ар бир оператор менен ошол Кыргызтелеком ачык акционерлик коому менен баардыгы менен келишимибиз бар. Телефон чалуулар бош, ошол чалуулардын акысын толугу менен борбор шайлоо комиссия өзүнө алган. Андан сырткары Россия менен Казакстанда биздин жарандар көп болгондуктан 800 деп жана узун номерлер башталат эмеспи, ошондо 2 номер дагы даярдалган. Азыр ошо сырттан дагы чалуулар келет, толук маалымат алышат. Кыргызстандын ичинде ошол 1255 же болбосо баштакы эле баягы 119 чал. 119га чалсаңыздар, ал жакта жана көбүнчөсүн шайлоочулар өзүнүн кайсы жерде сметик боюнча ала аласыздар. Бирок аларда бизге мындай которгонго мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок 1255ке чалсаңыздар, биз уже борбор шайлоо комиссиянын аппаратында бул биздин ыкчам топ отурат. Ошолор сиздерге толук кандуу баардык суроолор боюнча жооп берет. Кээ бир суроолор болуп калса, ошол жерде жана бөлүмдүн кызматкерлери бар, жетекчилери бар, алар деле барып туруп ошол суроолоруна толук жооп бере алат. Биз ошондой кылып азыр жанакы дежурство сыяктуу дагы кызматкерлерибиз ошол кызуу линиясында отурушат да, толук маалымат ала алышат. 1255 чалышса звоноктор акысыз. Андан сырткары биздин шайлоо gov.kg порталыбыз бар. Ал жерде да толук маалымат, бүт биздин веб-ресурстар биздин сайт аркылуу кирүүгө мүмкүн. Тизме порталы, талапкер порталы, анан жана жыйынтыктар чыгаруучу университет шайлоо gov.kg порталыбызда баардыгы биздин сайттан өткөнгө
бар мүмкүнчүлүк. Сизге чоң рахмат, анда убактыңызды бөлүп студиябызга келип маек курганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо ушун менен программабызды жыйынтыктайбыз. Маек программасынын кезектеги чыгарылышында биз ушул шайлоодо добуш берүү, кандай добуш берүүнүн эреже тартиптери тууралуу сүйлөштүк. Бизде студияда конокто Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар башкармалыгынын жетекчиси Аскар Акимбаев болду. Программаны болсо мен Самат Айсипов алып бардым. Кийинки программаларга чейин көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.